Видеонун ылдыйындагы ушул колдун сүрөтүнө сөзсүз түрдө басып коюңуздар. Москва шаарында кыргыз, өзбек жана чечен улутундагы жарандардын ортосуна мушташ орун алганын орус басылмалары жазып чыгышкан. Бул маалыматты тактоо үчүн Superkg порталы ТИМге кайрылган. Алардан төмөнкүчө жооп болду. 9-январда Москва шаарынын Таган районунда кыргыз жарандарынын катышуусунда болгон массалык мушташтан улам Таган райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 2002-жылы туулган кыргыз жараны кармалып, дагы 2 жаран административдик жоопкерчиликке тартылды. Элчиликтен тиешелүү суроо талап Таган райондук бөлүмүнө жөнөтүлдү. Маселе Орусиядагы Кыргыз өлкөсүнүн элчилигинин көзөмөлүндө турат деп жазылат маалыматта. Бишкекте милициянын кайгылуу кызматкерлери унаа уурдоого шектүү жарандарды кармады. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. 2022-жылдын 10-январында болжол менен саат 01:30 чамасында Бишкек шебинин 102 кызматына Чүй көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде токтоп турган Honda Fit үлгүсүндөгү унаа уурдалды деген билдирүү келип түшкөн. Бул маалымат боюнча кызматкерлерге уурдалган унааны кармоо боюнча багыттама берилген. Берилген багыттаманын негизинде милициянын кайгылуу кызматкерлери ыкчам издөө иш-аракеттерин жүргүзүп, Ауэсов жана Анкара көчөлөрүнүн кесилишинен Honda Fit үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Текшерүү учурунда унаанын ичинде 2005-жылы туулган А, 2005-жылы туулган ЧБ жана 2006-жылы туулган ШР аттуу жарандар унааны уурдап айдап бара жатканы аныкталган. Бул факты боюнча кылмышка шектүү жарандар андан ары чара көрүү үчүн Сверлов РИИПнин тергөө кызматына жеткирилген. Видеого лайк басып, жана видеонун ылдыйындагы подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроошондо сөзсүз түрдө басып коюңуздар.